بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу мусулман бир туугандар, берекелүү Рамазан айында ар бир мусулман адам өзүнүн алынын жетишинче салих амалдарды жасап калуу керек. Эгерде антпей турган болсо, бул ай деле башка айлар сыяктуу өтүп кетет. Бул берекелүү Рамазан айында жасала турган салих амалдардын бири бул Алла субханаху ва тааланын сөзү болгон Куранга көп көңүл бөлүү. Курандын аяттарынын маанилерине жана ага амал кылып, жана ошондой эле бул Куранды көп окуп, бүт ушул нерселерге көп көңүл бөлүү. Бул Рамазан айында Алла субханаху ва таала өзү айткандай Куран түшүрүлгөн. Алла субханаху ва таала өзүнүн сөзүндө Рамазан айында адамдар үчүн туура жол болуп, жана хидаят жана фуркандан турган ачык далилдер катары Куран түшүрүлдү деди. Аллах таала башка аятта инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Албетте биз Куранды Кадыр кечесинде түшүрдүк деди. Андыктан Алла субханаху ва таала Куранды Рамазан айынын ичиндеги Кадыр кечесинде түшүргөн. Жана башка аятта инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Албетте биз Куранды берекелүү кечеде түшүрдүк деди. Берекелүү кече бул алымдар айткандай Кадыр кечеси. Ошондуктан бул Рамазан айы Алла субханаху ва тааланын сөзү болгон Куран түшкөн ай. Жана да бул Куран өзүнүн ээсине шапаатчы болуп келет. Абу Умама радиаллаху анхудан келген хадисте бул сахаба айтат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул: Иқрa'ул Кур'ан фа иннаху яти яумал қиямати шафи'ан ли асхабихи." Бул сахаба айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Куранды окугула, анткени ал кыямат күнү өзүнүн ээлерине шапаатчы болуп келет" деп айткандыгын укканмын дейт. Өзүнүн ээлерине деген сөзү. Курандын ээлери ким дегенде алымдар ал Курандын ээлери ал Куранга амал кылгандар, Куранды окуп, Курандын маанилерине көңүл бөлүп, ага амал кылгандар деп айтышкан. Ошондуктан мусулман адам негизи эле жалпы жыл бою бир эле Рамазанда эмес, ар дайым Куранга көңүл бөлүү керек. Андагы нерселерге амал кылып, аны окуп, сахабалардын жолу ушундай болгон. Алар ар күнү алардын Курандан окуй турган бир өлчөм болгон. Мусулман адам айтканыбыздай бул Рамазан айында айрыкча көп көңүл бөлүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте Куранды окугула деди. Анткени ал өзүнүн ээлерине кыямат күнү шапаатчы болуп келет деди. Бул хадис өтө улуу хадис. Куранды окууну, ага көңүл бөлүүнүн артыкчылыгына далалат кылат. Жана да бул Куран же биздин пайдабызга далил болот. Эгерде биз бул Курандын акысын бере турган болсок. Эгер антпей турган болсо, Куран бул биздин зыяныбызга далил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Малик ал-Аш'ари радиаллаху анхунун риваятында келген хадисте айтат: "Ал-Курану худжатун лака ау алейк." Имам Муслим чыгарган. Пайгамбарыбыз айтты: Куран же сенин пайдаңа далил болот, же сенин зыяныңа далил болот деди. Имам Навауи рахимахулла бул хадистин маанисин түшүндүрүп айтат: "Фа ма'наху захирун, ай тантафи'у биhi ин талаутаху ва амилта биhi, ва илля фа хуа худжатун алейк." Бул алым айтат, бул хадистин мааниси ачык айкын. Эгерде сен ал Куранды окуп жана ага амал кыла турган болсоң, сен андан пайдаланасың. Бул дегени, эгерде сен Куранды окуп жана ага амал кылчу болсоң, сен андан пайдаланып, бул сенин пайдаңа далил. Эгер антпей турган болсоң, ва илля фа хуа худжатун алейк деди. Эгер антпей турган болсоң, анда бул Куран сенин зыяныңа далил болот деди. Андыктан бул Куран айтканыбызда, эгерде анын акысын бере турган болсок, акысын айтты Ан-Навауи. Ал акысы аны окуу жана ага амал кылуу деди.
Эгер да акысын бере турган болсок, бул Куран пайгамбарыбыз айткандай биздин пайдабызга далил болот. Эгер андай акысы берилбей турган болсо, ал ар бир мусулмандын зыянына далил болот. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында ар бир кечесинде, Рамазан айы бүткөнгө чейин Рамазандын ар бир кечесинде Жибрил периштеге жолугуп ага Куран окуп берип, Куранды мудараса кылат эле. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтат, бул хадис муттафакун алейх, Бухари Муслимде келет. Бул сахаба айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айынын ар бир кечесинде Жибрил алейхиссаламга жолугат эле, ага Куранды мудараса кылып, Куран окуп берет эле. Пайгамбарыбыздын мынтип Куран окуп, Куранды мудараса кылуусу Рамазандын ар бир кечесинде тек Рамазан айы бүткөнгө чейин болот эле деген. Алымдар айтышат, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне Рамазандын ар бир кечесинде Куран мудараса кылды. Эми бизге бул хадис далил, биз Рамазан айында, айрыкча Рамазан айынын кечелеринде Куран көп окуубуз керек деп айтышкан. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан Куранды окуп үйрөнүп, жана башкаларга үйрөткөн адамга өтө пайдалуу хадис келген. Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадис Усман радиаллаху анхудан келет, имам Бухари чыгарган. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху. Силердин эң эле абзелиңер, силердин эң эле жакшыңар Куранды үйрөнүп, жана башкаларга үйрөткөнүңөр деди. Эң абзел адам ушул деди пайгамбарыбыз. Бул хадис бизди Куранга кызыгуубузду арттыруу керек. Анткени өтө фазилеттүү хадис бул. Курандын фазилетин, артыкчылыгын баяндаган хадис. Эгерде аны биз үйрөнүп жана башкаларга үйрөтө турган болсок. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде кимде ким Аллахтын сөзүнөн бир тамга окуй турган болсо, Курандан бир эле тамга, анда ал адамга ошол бир тамгасына бир жакшылык жазылат деди. Ал бир жакшылыгы 10 эсеге көбөйтүлөт деди. Ибн Мас'уд радиаллаху анху хадисинде келет. Имам Тирмизи чыгарган. Пайгамбарыбыз ошол хадисте айтты, мен алиф лам мим деген сөз Куранда келген. Бул бир тамга деп айтпаймын деди. Балким бул сөздөгү алиф бир тамга, жана лам бир тамга, жана мим бир тамга болуп эсептелет деди. Ошондуктан бул Куран окуунун артыкчылыктары, Куранга көңүл бөлүп, аны көп окуунун, анын маанилерине ой жүгүртүп, ага амал кылуунун фазилеттери өтө көп. Мусулман адам бул Аллах субханаху ва тааланын сөзүнө ой жүгүртүп, буга амал кылганга буйрулган. Айрыкча Рамазан айында. Ошондуктан ар бир мусулман адам сөзсүз түрдө бул Куранга көңүл бөлүүсү керек. Айтканыбыздай, бул Рамазан айында болсун, башка айларда болсун. Бирок Рамазан айында айрыкча көңүл бөлүү керек. Анткени пайгамбарыбыздын амалы, жана сахабалардын амалы, жана аларды ээрчиген ар бир өткөн муундун амалы ушул болгон. Алардын эгерде биз өмүр баяндарын карай турган болсок, Рамазан айындагы, алар өтө катуу көңүл бөлүшкөн Аллахтын сөзүнө. Анткени айтканыбыздай, бул ай Куран түшүрүлгөн ай. Кээ бир алымдар айткандай, бул Рамазан айы кандай ай деп суралышканда, кээ бирлер айткан, бул Рамазан айы Куран окуй турган, жана таам бери турган ай деп айтышкан. Анткени бул айда ушул эки амал көп жасалат. Ушул эки амалга көп көңүл бөлүнөт. Ошондуктан да алар бул ай кандай ай дегенде кыскача ушундай эки сөз менен түшүндүрүшкөн. Бул ай Куран окуй турган ай, жана башкаларга тамак бере турган ай деп. Аллах субханаху ва таала бизди өзү жакшы көрүп, өзү ыраазы болгон жолго багыттаган болсун. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина.